Курманжан Айбек кызы учурда 23 жашта. Окуу жайды бүткөн соң мугалим кыз жаштар стажировкасы долбоорун угуп, Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына кайрылган. Алар аны мектепке орноштуруп, учурда стажировка өтүп жатат. Январга чейин кадимкидей сабактар менен таанышып көрдүм. Андан кийин саатты январдан баштап сабак өтө баштадым. 6 класстарга мага аябай ыңгайлуу болду. Жетекчим баарын көрсөтүп үйрөтүп берип атты. Өзү дагы жардамдашып, документ иштерин кандай кылып конспект план толтурат, кандай кылганда журналдарды туура толтурат, кантип окуучулар менен тил табышат, ошонун баарын түшүндүрүп, колунан келишинче жардам берип жатат. Бул долбоор иш берүүчүлөр үчүн да ыңгайлуу. Анткени адисти ишке аларда алгач стажировкадан өткөрүп, жумушту толук өздөштүрүп кетүүсүнө ынанышат. Стажер болуп келгенде мектеп менен алдын ала таанышат, мектептеги мугалимдер менен, коллектив менен таанышат, мектептеги окуучулар менен таанышып, иштегенине, өзүнө кийин келечекте иштегенине аябай ыңгайлуу болот. Бул долбоор жумушсуз жарандардын ишке орноштуруу максатын көздөйт. 16дан 35 жашка чейинки диплому же кесипке ээ болгон сертификаты бар жарандар катыша алат. Алар өзүнүн кесиби боюнча стажировка өтүп, андан соң жумуш менен камсыз болот. Ишке киргенге чейин мамлекет тарабынан 8600 сомдон стипендия алып турушат. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2024 жылы 8 августундагы чыккан 139 пилоттук региондорду жаштар стажировкасын жүргүзүү боюнча Ош шаарына 170 квота бөлүнгөн. Учурда 170 квотанын ичинен 14 арыз менен кайрылып, ошол 14 арыздын ичинен 4 жаран жумуш менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө 10 стажерубуз ар кайсы ишкана мекемелерде өзүнүн мындай тажрыйбасын өстүрүү багытында такшалуудан өтүп жатат. Айта кетсек, бул долбоор өлкөнүн бардык аймактарында жүрүүдө. Максат жумушсуз жүргөн жаштарды колдоп, иш менен камсыз кылуу. Жумушсуздукту кыскартуу боюнча дагы социалдык келишим, кыска мөөнөттүү окуу курстары жана башка бир нече долбоорлор ишке ашып жатат. Нурастан Бакытбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.